Убагында Брюс Ли интервью берип атып айтканда, мен оңой эле көз боемочу болуп шоу көрсөтүп койсом болот. Бирок мен кадимкидей кино ойноймбу же болбосо машыгамбы? Мен өзүмдү алдабай, чын дилимден адамдардын сезимин ойготуп, 100% өзүмдүн потенциалымды чыгарышым керек деп айткан да. Баягыда театрга барсак дагы биз нежебиз? 45 мүнөт өзү жалгыз ойноду да, башынан аягына чейинчи. Негизи 20 жылдан бери театрда актер болуп ойноп келатса дагы, бул чын дилинен актер да, жанагы атак даңкка жетип алайын, бардыгына белгилүү болоюн эмес, чын дилимен ушул персонажымдын жашоо турмушун көрсөтүп, 100% адамдарга ошол адамдын ички дүйнөсүн ачып берейин, сезимдерин ойготоюн деген максатта берилип ойнойт да. Мына мен ойлойм, сиздер дагы ар бириңиздер кандай иш кылбаңыз, ушундай чын дилиңиз менен жасап аткан ишимдин майын чыгарып, эң башкысы ушул өзүм уялбагандай болоюн, өзүм чындап мен 100% аракет кылдым деген деңгээлде ишимди жасайын деп жасасаңар, мына атак даңк кийин өзү эле келет. Эгерде ушуга окшогон пайдалуу видеолорду көрөм десеңиздер, лайк басып бөлүшүп туруңуздар.